Kıyналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоонун, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетип, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурай турган бул күндө адамга. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла чексиз макталуу болсун, пайгамбарга салам салаваттар болсун. Урматтуу туугандар, мынакей биз Иордания шаарындабыз. Чогулган аманаттарыңыздарды алып келдик. Мынакей доллар менен кирди, бул жакта дирхам менен да бар. Анткени мен Жиддадан учуп келгем, ошол жактан. Андан кийин бул жака биз көп фондторго кайрылдык. Фондтордун көбү эле акчаны которуп коюп болду, мына жагын өзү жеткизип коебуз дегендер да болот да. Башка фондторго да айтып атам, Кыргызстанда жардамчы болуп тургандар. Өзү алып келип тапшырып, контролдоп, накладнойлорун алса жакшы болот да. Кыскасы азыр бул жерде тапшырып атканыбыз мынакей 61.000 реалдар менен кошкондо 61.000 канча болду? 61.721 доллар тапшырдык. Бул экинчи поток кетип атат. Кудай буйрса үчүнчүсүндө дагы келебиз. Калган акчага чогултуп туруп. Ассаламу алейкум. Жазакалла хайр. Шейх. I love you, шейх. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу туугандар, мына биз азыр Иордания шаарындабыз. Ошого азыр алган дарылар мынакей обезболивающий, баягы өртөнүп кеткенден кийин ожог, анан жанагындай дагы бир ушундай дарылар. Кыскасы эң керектүү дарылар да, баягы тамак аш Баткен окуясында деле көргөнбүз да. Тамак аш кире берип азыр Палестинада ачкадан өлүп аткан эч ким жок. Основной ушу дарыдан кыйналып аткандар бар экен да. Ошого дарыларды алдык. Мына бу алынып аткан дарылардын баардыгы азыр бул жака көргөзүп койдук. Анан муну жөн эле базардан алып албай тактап келип көрүп, бул жактан завод 92-жылдан бери иштейт экен. Анан бул жактан шейхтер дагы көп кызмат кылгандар менен ишеничтүүсүн тандап азыр дарылардын баардыгын алдык. Эми ушу дарыларды кийин Палестинага жеткенден кийин дагы отчетун берип азыр сиздерге көргөзөбүз. Мынакей алып атканы кийин дагы отчетторун салабыз. Азыр акча бергендердин баардыгын отчет менен баардыгын сториске чыгарып көргөзөбүз. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу туугандар, чоң мечитте устаз экен. Андан тышкары дүйнө жүзүнөн келип университетте адамдар окуйт экен. Биздин кыргыз байкелерге дагы сабак берет экен. Анан устаз азыр садака бергендердин мейли 1 сом болсун, 10 сом болсун, 100 сом болсун, садаканын фазилети жөнүндө устаз 1-2 жолу айтып коеюн дейт. Ошону кулак салып коелу. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفضائل الصدقة أنا سأختصر الكلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح المروي في صحيح البخاري ومسلم الذي يقول فيه ما نقص مال من صدقة. وأيضا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهديه النبوي أن المسلم للمسلم، والمسلم يكون في حاجة أخيه. الآن في غزة هم بأشد ما يكونوا بحاجتنا لإعانتهم ومساعدتهم. الحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا جميعا فيكم بالأردن بلدكم الثاني، ونتقدم لكم بجزيل الشكر للشعب القرغيزي. الإخوة الأفاضل تواصلوا معي، يريد أن يرسلوا مساعدات طبية وغذائية لأهلنا في غزة. آخر شيء، هذه المساعدات عندما تخرج من الأردن تخرج بقوافل وشاحنات وطائرات وتدخل إلى غزة. أيضا في غزة بإذن الله رب العرش العظيم سنقوم بتوثيق بالصوت والصورة والصور والفيديو تسليمها إلى المراكز الطبية والمستشفيات هناك بإذن الله رب العرش العظيم.